Buna kokon gilasты görüp otasыңар. Buna kokon gilasты gördüңүздөр. Buna hazır qaraganda şu bağını alğandağı. Buna hazır ertege bunalar berdigi güllerini taşta berет. Buna güllerini taşta berет dagı bul tüybөй koy. Себеби дегенде бул жерде опылитель жок да. Буга чаңдатыш керек. Буга кызыр чотур гилас деп коюп, майда кара гилас болот. Бул баягы ачуу гиластай эле болот, бирок ол таттуу болот. Ошону өзү капкара болуп, кокон гиластын эле миниси да. Ошонун эле миниси бирок сорту бөлөк онун. Кызыл чотур гилас деп коет, анан драгана желтая деп коет. Ошону алып келип туруп, мына ушул эмелердин мына уштарына улаш керек да эмнетилерге. Ошонун бутагынан уласаңар, келирге уже гүлдөйт ол да. Гүлдөгөндөн кийин анан мынаны чаңдаштырат. Аталык жок. Бу жерде аталык болуп мына энеликтер да. Мына ошодон ары буга конуп, анан буга конгондон кийин анан опыление болот. Шамалдан опыление болот. Ошонун анан кийин дагы неме бул жерде дагы бир ошибка, мына алар азыкка тойбой атат да. Азыкка дагы сууга да тойбой атат. Мына силер азыр мына казыксыңар, мына көрдүңөрбү? Мына ооз тамырлар мына да. Көрдүңөрбү мына? Ооз тамырлар мына. Демек, мына шак каерге келген болсо, жерге чейин келет. Оозу. Эч качан сууну дүмүргө бербегиле. Дүмүргө бергенден кийин ооруй баштайт. Бул жерде суу фильтрленген эмес, кандай суу келет, не болот, ысык суу келет, муздак суу келет, мынага тийгенден кийин бул ооруй баштайт. Ошон үчүн мына ушул жерден кайтып сильно рослый дарактарга, мындай карайсыңар мына. Шагым нерге чейин келди. Мына ушул жерде турат. Мына ушул жерге суу бериш керек. Азыкты да ушул жерге бериш керек. Анан кык вообще жолотпогула. Кык жолотсоңуздар, мына немен тамырды ошол жерде эме бар. Баягындай. Майский жук бар го? Ошонун немеси курту мынаны жыңалаштап арчып таштайт мынанычы. Тамырды арчып таштайт. Гонго ошол келет экен да ошол. Кык вообще мынау кокон гилас алма дегеле огородко кык жолотуштун кереги жок. Кыкта толтура оорулар бар да. Ошон үчүн мына бардык окумуштуулар айтып атат, кыкты биринчи ферментировать эткиле деп атат. Мына азыр мындай казыксаңар, мына ушул жерди будан дагы чуңкурраак кылып казып, 3 метр кылып казып, полный бетондоп, мына үстүн жаап, ошону навозду ичине төгүп, анан крышкасын жаап койгондон кийин анан кийин ошол жерде баягы чирийт. Ушунда процесстер жүрөт, ысыйт. Баягы немедеги микробтордун бардыгы өлөт. Анан кийин ошол жерде уруктар болсо, мисалы үчүн азыр койго бердиңиз да чөп. Ол чөптү оруп келгенде анын чөптүн ичинде кандай уруктар бар экенин сиз билбейсиз да, туура? Сары чырмок бар жобу бар. Анан алып эле анан кийин ону мисалы үчүн бир жерге үйүп таштап коесуң андай кылып. Таштап койгондон кийин ол турат дагы, биз чириди дейбиз дагы, урук чирибейт ол. Эч нерсе болбойт. Суу тийгенде кайра ойгонот. Даже ушундай ошо баягы фараондордун эмесинде бар экен. Баягы эмесинде, гробницалардын ичинде ушундай уруктар бар экен. Баягы уруктарды эме кылып кайра чыгара турган болсо, сууга салса кайра иштеп кетип атат да. О, Тутанхамондор 3000 жыл мурун болгон да алар. Фараондордун эмеси, гробницасын жасаганда. Ошондон бери иштеп атат да. Кайра иштеп кетти. Бул жерде биз ойлойбуз да, биз мынтип койсок эле кетти деп. Жок, бунун ачтып, чиритип, буга деген траходермин деген бар, триходерма деген бар, биолигнин бар. Ошодон сээп туруп, анан кычтып, ачтып, анан кийин салыш керек да эмеге. Бир жүткөн видео болот, бак курук болбойт. Ушу турушунда баягы сөз жагынга болобу? Бул турушунда дагы ушул 4 ай туруш керек да, эгерде жаңкык болсо. Жаңкык болсо 4 ай болсо, 4 айдан кийин анан ушундай жайгылып туруп эксе болобу? Бакындай сөз жагы. Болот. Мына биздикилер ойлой берет да, сөлжан жерге кирип кетет деп. Жерге кирбейт сөлжан. Бул навозный калифорнийский сөлжан только кыктын ичинде гана жашай алат да, только кыктын ичинде. Мына гилас жөнүндө дагы дальше айтып берейин. Анан мынаны азыктандырганда именно баягы чиринди эмелердин бардыгын мына ооз тамырга берип туруп, сууну да ошол жерден бериш керек дагы. Анан кээ бирки эмелер Могилевкага уланды дейт дагы. Могилевка дагы эки түргө бөлүнөт да. Могилевка курук жердики болот, Могилевка суунуку болот да.
Эгерде суунукуна уланган Могилевка боло турган болсо, оны бизгилер билбей, жаңы чекке, адырга апарып отургузуп алат да суудан тартып коет. Анан кургап калат. Ай, наоборот, баягы курук Могилевканыкын алып келебиз дагы, мындай шалба жерлерге отургузабыз дагы сууну көп неме алдап куруп калып атат да. Ошон үчүн ээсине сураш керек да, буну сен кандай уладың эле? Могилевкаң курук жердики суу өздөрү деле билбейт аларчы. Могилевканы бирөөдөн алып келет дагы улай беришет да. Ошонусу эме да уругун чачып алып туруп жасай беришет. Эми азыр деме мен айтар элем мына бардык кыргыз элине. Мына уже технология өзгөрдү да. Өзгөрдү, дүйнө жүзү өзгөрүп атат. Мына дарактар дагы өзгөрө баштады да. Мына мисалы үчүн Европада дарактардын бою ушул эле. Болду. Будан башка өспөйт дарак. Мынандай болду, мына дарак тартып койгон эле. Аркаңдагын тартып койгон. Көрдүң? Мына Кадамжай районунда. Мына Гилес терим малда күнүгө 20 адам травматологияга түшөт. 20 адам келип, ошол жерден күнүгө ошончо жыгылат экен. Бул деген өтө мына травма опасный окат да бул. Анан шатыдан түшүп кеттим, антым кечке. Европада болсо мындай кылып койгон. Geldi boldu mına terim. Mına udobный. Mına şunçala bolot da darak. Geldi ters jaş bola da terip salıp keterit. Yaşıkka. Misal üçün mınday porterdi toktatıp öyle. Misal üçün de. Porterдің üstünde turu öyle. Tere öresinde. Kolu kardikler. 3 metre olur. Mına porterдің üstünde turasında tere öresinde. Mınanın karta porterдің astana berge ne aydat gösterir? Kran aydat gösterir. Kal çimçikler jeydi. Мейлі чимчиктар жесин, башкасы болсун, бирок ошол өтөдөгүнү эң товарный видти өтөтө болуп атпайбы? Оны болсо биз чимчиктарга жедирип берип атабыз, анан экинчи сорту алып туруп, анан Кытайга экспортко чыгарабыз деп атабыз да. Кытай алып атат, кыргыздыкы мынча экен дейт да. Анан немени айтат, Чилиден келип атат. Чилиники мынандай экен дейт да. Мынандай. Конечно, Чилиникин алып кетет да, туура. Анан мына кичине поликарлик көчөттүн неси жакшы? Бул дайыма кичинекей болот да. Дайыма кичинекей болот дагы, анан кийин бул азык тамырдан буяка азык жеткизип бериши тез болгондугу үчүн дайыма чоң болот да. Мөмөсү отборный болот. Дайыма чоң болот. Мына ушуну түшүндүрө албай атабыз да элдерге. Өткүлө болду, поликарлик өткүлө. Элдер айтат да, Абдулла Ташиевич сен дейт, биздин ата бабабыздан калган мөмө жемиштерди сен жиреп атасың, сен ошону эле жеп чоңойдуң эле деп атат. Туугандарым, жапай алма деп жеп чоңойгон биздин ата бабаларыбыз. Туура? Алма калированный болгон эмес. Мына жакынкы эле бир 100 жылдын арасында эле калированный алма чыгып, анан адамдар улап, ошентип үйрөнүп кетишти. Ага чейин ошол биздикилер Жанатан алмабыз деп атат. Олдун аты Жанатан эмес, онун аты Джонатан. Ол Америкадан келген. Биздикилер айтат баягы неме сары бир нерсе, сары гүлүм деп алыптыр. Ол Golden Delicious. Ол дагы Америкадан келген. Ол да башка жактан келген. Бар жок башка жактан келген. Болгонун кайра ошол башка жактан жаңысы келип атат. Мисалы үчүн Америкадан, немеден Германиядан азыр Мерседестер келип атат. Азыр эски дипломат Мерседести урса да минбейсиң, кой дейсиң, туру. Ошондой эле мына келди, жаңы келди. Мына S классы келди. Дипломаты мындан да турат. Болду, мына S класс. Мына ушуну пайдалангыла. Мына ушуну отургузгула дагы ушуну өтө жакшы болот мунусу. Мисалы үчүн 1 гектарга мына ушундайдан 800 батат. 1 гектарга 800, 3-кө 4 кылып отургузганда. Анан ар бири 40 килодан түшүм бергенде 800'ü 40'a көбөйтүп кой. Мынадан канча батат? Мынадан 120 табы ошондой батат. Анан буну элестетип көр. Үстүн чымчык жеп кетти, сен тагын терип алдың. Ар биринен 40 килодан 120 та 40 кило жакшыбы же 800 та 40 кило жакшыбы? Ошону үйрөнгүлө. Мына биздикилер көчөт кымбат деп атат. Мына Кадамжайдын менмин деген көчөттөрү 300 сом болуп атат. Бул болсо 550 сом болуп атат. Польшанын көчөтү. Бирок сен буну отургузуп алып 12 жыл, 14 жыл күтүп атпайсыңбы? Бул 3-чү жылы сага түшүм берип атпайбы? Ошонусу выгодный да. Ошон үчүн бардыгыбыз поликарлик көчөткө отушубуз керек. Поликарлик 3-кө 4 кылып, алмасын деле, кайнолусун деле бардыгын 3-кө 4 кылып отургуза бериш керек. Бизге 2-ге 3 кыла турганыбыз жок, бизгилер эптей албай калат экен. Же кыркычтан, тияктан, бияктан ойлонуп эле неме бу. Ушундай кыла турган болсок, мына мисалы үчүн эмнеге бир дарак болдумбу?
2, 3 nerge bir darak. Нормально. Şundayla olur. Çoğuysa şunça olur. Ең şundaydan 800 штугың барса. Мына орталығын 4 метр қылып қойлы. 1, 2, 3, 4. Мына нерге. Нерге дарақ бола тұрған болса, нерге чейін өсе тұрған болса дарақ. Бұл жерде трактор свободно жүре береді. Мына ушуну айт түшүндүрө албай атабыз да элге. Мына азыр дүние жүзү талап кылып аткан мындай сортторго дагы өтүштү үйрөнүш керек да. Баягы ар бир сорттун өзүнүн названиясы бар. Биздикилер айтып атат, Воловой, анан кийин Майский, анан кийин Августовский, анан Сентябрьский, Октябрьский деп атап алган да. Жок, ондой эмес. Дүние жүзүндө мисалы үчүн Кордия, кокон гиластерге келсек, Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт деген 5 сорту бар. Признанный. Дүние жүзү тааныйт. Оны мисалы үчүн мөмөжемиз саткандар, биз баягы обменникте валютада отургандар доллар менен евроны тааныгандай тааныйт да бунун мөмөсүн. Сразу алып кетет. Давай бер дейт. Алма болсо, алмага келе турган болсок, ошол Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Early Geneva, Gala Must и Crispin и Pink Lady. Мына 7 алма тандаганбыз. Мына ушуларды эктириш керек да. Слива 3, Angelino, Stanley и Венгерка. Мына Фуркаттан баштап туруп, биз мына ушул ана кызылга чейин, мына чиркетке чейин жалаң бир масса слива отургушубуз керек да. Бизге слива өтө сонун болот мына жерлерибизге. О, каналдын бойлоруна чымчыктардан түшүп калат го. Ошол жерде олаттар шингиде. Айтып атпаймынбы, ошону кыйналып баягы бизге түшкөн нерсени кыла бериш керек да. Анан кийин бардыгы кокон гиласка асылып атат. Кокон гиластын немеси кыйыныраак. Анан көрөктө жыйыш кылып туруп, карлик эме бар, кара гилас бар. Ошодон ап келип туруп, бир гектарга 4000 отургузуп ал. Онун деле килосы 70 сом болуп атат. Биздикилер таппай onu варенье кайнаткандар Өзбекстандан 120 сом, 130 сомдон алып чыгып атышат. Ошол жакшы эмеспи? Кыйналбай эле. Ол билесиң, onu жөнүндө сугарып эле азыгын берип турсаң, ол капризный эмес, өсө берет. Мындай болуп кете турган нерселерге аракет кылышыбыз керек да. Мына багбанчылыкты дагы азыр мына алма отургузуп атышат көбү. Мен айтып атам, алманы казактар өтө көп отургузду. Жегенге гана Кыргызстанда өзүбүздү 100% алма менен камсыз кыла турган деп кылайлы дагы. Анан баягында көп мындай акча боло турган немеге, темага өтүшүбүз керек да. Мисалы үчүн нарын, чоң алай, алайку, түп мисалы үчүн. Ушул муздакта мына чаткал жерлер. Алар жалаң эле ушул бадалдууларга өтүш керек да. Карагат, брусника, морожка, крыжовник, калина, клюква, ежемалина, малинанын өзү мисалы үчүн. Дагы голубика, черника, он ошого өтүп алса, вообще кыйналбай калышат. Эч нерседен акча да болот, бар жоо болот да. Анын үчүн деген мына биздин мамлекеттин деңгээлинде чечилиш керек да бул вопрос. Мына азыр эмнеге талап азыр? Азыр бизге илим менен тажрыйба эле жок. Бизде акча жок эмес. Бизде акча бар. Бизде байлык жок эмес. Бизде бар жок бар. Болгону ушу илим менен тажрыйбага. Эгерде илим менен тажрыйба боло турган болсо, мындай көчөттү биздин балдар отуруп туруп, ар бир бала 10 миллиондон көчөт жасап коет керек болсо. Ошо карликти бизден өзүнөн чыгарса болбойбу? Болот да. Onun үчүн не керек? Инвентро лаборатория керек. Сорт испытательный участок керек, бир 200 гектар. Анан кийин дагы бир здание керек, ошону и теплица керек. 5 миллион доллар болсо бир областка. Ошол жерден жылына 5 миллион, 10 миллиондон көчөт чыгып турат. Спокойно. Эгерде жылыга биз 10 миллиондон ар бир область көчөт отургуза турган болсок, 3-чү жылы түшүнгө кире турган болсо, ошол. Бир 10 жылдын ичинде канча иш бүтүрүп беребиз? Ошолордун бардыгы бизге келип атпайбы? Мына мисалы үчүн, мына силер правильный азыр ушул жерге канча сотик жер? Мисалга да? 7 сотик. 7 сотикке ар бир эмесине 12ден правильный эме отургуздуңар да. Мисалы үчүн жерге 190 канча көчөт батты дейли жерге. Кокон гиластын көчөтү батты. Силер мына мисалы үчүн үйдө карадыңар ошодон. Ар биринин 40 килограммдан
түшім алғанда, жерден 4 тонна қоқон келесі шығып отыр. 4 тонна. 4 тонна қоқон келесі сілер базарға ап шығып 100 сомнан іле саза 400 мың сом ақша. 400 мың сом ақшаны, мысалы үшін, күніге 1000 сомды үй бүлеге іштеткенде бөлі болса, 1 жыл дың әтпей жашайсыңар. Азыр, мысалы үшін, бір үй бүлеге күніге 1000 сомдық прибыл келіп тұрса, бұл деген жырғалда, тұра. А жерде бұл жетіле сотиктің мәселесі менен сілер қанша жашап атасыңар. Сілерде бар да 30 сотик, 40 сотик тұра, 50 сотик жері бар. Кейбіреулерінікі 200 гектар жері бар екен, чүйді. 400 1000 гектарлар жерлері бар екен. Мына ошолордун бардығын шундагы мен айткандагы иштетсе болот да. Азыр не болуп атат? Азыр биздин жерлерибизди мына карап, мына ландшафтты карасаңыз, мына деген бул деген баягы өзүнүн үйүн карай албай калган, короосу чачылган бир мындай бир эмедей көрүнүп атат да менин көзүмө. А башка мамлекеттердикине барсаң, мынантип саксайган, сүксөйгөн дарактар жок. Бардыгын тазалап, алып, планировка кылып, сууну бардыгын рационально бөлүштүрүп, шундай кылып бир адам чечип койгон да. Бир адам таптаза кылып бар жоктор. 30 сотиктен үлүш бөлгөн. Бiri мындай битасы мындай кылган, битасы карабаган, битасы карайт. Ana şu bardağı çiğdeyat da var. O da mına uşul bölüngöndün emesi uşunday oldu da. Hazır bölünüp mına uşul jerlerde men uşul mamleket başçılarına aytat elem. Mına Özbekistanга деле канчалап гектарлап жерлерди берип берип атпайбы. Мына ушул жерлерди кайра мамлекет өзүнүн эмесине алыш керек. Саясатын жасаш керек. Саясатын жасап туруп, мына ушул жерлерди кайра өзү алып туруп, элдерге жумуш бериш керек. Эгерде ушундай кылып дагы 30 жыл жашай турган болсок, biz başka memleketlerge götüp ketebиз. Misалы мен бак кылам деген болсом, менде үлүшүм бар менде 30 сот. Жандан бак кылбайт. Сен баган тоскоолдук дейт, же шал эгем дейт. О загы менен меники болбойт. Меники болбойт. Ушундай да. Мына ушунун бардыгы мына бардачыны жатат. Эми азыр дагы ушул өзгөнлүктөргө айтып коеюн, канча жылдан бери мындай шалы кылып жерлерди кумдатып таштады го. Kum bolup kaldı da жерler. Şaldan bay milyoner olup ketкен adam ойлойт мен. Эми мына ошол баягы немени баягы кур намыс менен эле ошо өзгөнгүрүшүн чыгарам деген аракет менен жүрөт да. Мына ушул немесинин үстүнө эме кылып туруп баягындай парник конструкция кылып туруп навеске окшоп тургузуп туруп үстүнө клёнка жаап туруп клубника эгиш керек да булар. Клубника эң биринчи болуп клубниканы чыгара турган болсо 10 сотик жерден 3 тонна клубника чыгара турсаңыз, клубниканы 1 кило 500 сом болот. Мына иште ол шалны билесиз. Эрте ушу майда башталат, октябрга чейин жүрө бересиң. Эми ошо 95-жылдары бөлүнүп берген. О малда клубунда базары жок эле, клубниканы сата албайт эле. Азыр эми чыгып атпайбы? О малда шалны сактап койсоң тура берет, шалны бир жакшы жешөт. Ооба, ошо. Кийинки жылга чейин тура берет, чирип кетпейт, башка болуп кетпейт. Бул клубниканы эле убагында сатып калсаң кыйын да. Азыр эми ушул базар ачылып калды, ушудан пайдаланыш керек. Пайдаланыш керек. Мына азыр жерлер кумдап, баягы клубникага лайык болуп калды. Азыр мен bir tüğün 500 somdan iki tür neme aldık. Klubnika alıp hazır baldarga ektirip atam. Kuda kalasa 1 tüğün 500 som. 500 somdan aldık. Yerlerkiге kuda kalasa eki oşol emeden bir 6-7 sotike ektirip atamız. Şundan diye. Kuda kalasa kiyinki жылкыга bir 100 bin köçöt çıkarabız bizden. O жерде. İnşallah kuda kalasa şonda bu yıl tüşümünü daha görsetem elge. Bişkek'e hocam. Bişkek'te jasattam. Bir yakta hem kişine demeniz var mı? Bu jakta şu kuttum эле şu sizlerdikinde эле bizdin kokon gilesimiz var. Azı bizdin kokon gileslerimiz mынандай болуп kaldı. Şunday болуп kaldı. Az эле bir yerde yer ala albadık. Negedir şu bolbodu da. Bir nemenizi gördüm ya Kuşat'ın bir jağına жатқан жерлерди айтыңыздар bir Facebook'tan. Şunu kılıç gerek de. Mına bul jerde ana kızıldan bardığın dasın çakırıp durup bir çoğ жыйын kılıp mına uşul жерлерге баа пикир кылышыбыз керек да. Onun için деген мына менин жеке оюм буга президенттин өзү келиш керек да. Мамлекет тарабынан bir саясат болуш керек. Ошо мамлекеттин эле саясаты, президенттин өзү келиш керек дагы. Куту мен кандай дават кылган болсом, президент өзү ушундай дават кылыш керек да. Премьер-министр жанында туруш керек. Бардык министрлер туруш керек. Анан бисмилла дегенде эле мынадан баштап
polnusu yerlerde tep-tegiz kılıp tegizde birday türdü mömönü egip sulardı bardığına jetkizip bere turgan kılıp şunday hareket kılıp koysa boldu. Mına misal üçün sizde 20 sotik, men de 20 sotik, bu yakta 20 sotik. Beşöğüzdün жерибиz 1 гектар болsun dedi. 1 гектар. Anam beşöğüz 5 neseni egip atабыз. Siz şalı kılıp saldınız, men dağı buday egip koydum, bir dese kıldık, beşöğüz 5 türlü yok, beşöğüz biriktik. Biriktik anan rasход esepledik. Tak $10.000 rasход. Ke 2.000'den taşladık. Taşladık dağı 2.000'den. Anan baya жерге 1 гектарға ne bana ertep pişak turgan alma egip koyduk deyli. Gala mas degen alma ektik, ertep pişak turgan. Bunday. Köçötün nemeden aldık $4. 4.000 ketdi bir. $3.000'ga kapelniysini jasadık bu. 7.000'di, $2.000 menen tostuk bu. Tosup aldık bana $1.000'na bayağınday biogumusunu anam bunusunu aldık deyli. Oşo men $10.000 ketdi. Anan 3. yıldan başlap galamaz oşol yerde 5 tonna alma veriyor işte. 5 tonna alma veriyor. 3. yıldan başlap. 5 tonnadan alma verir. Şu 5 tonna almanı 65 somdan sata turgan bolsa 300.000 som deyli. Birinci yıl oşol 3. yılı 300.000, keyinki yılı oşo 400.000, keyinki yılı daha 300.000. Uje boldu. 6. yılı bayağı yer aktaldı, taptaza çıktı. Sizler akşalarda çöntökö salıp koydunuz. Bu yak beker boldu uje. Kete öğretten hangi? Bir siz karap koyuyorsunuz misal için. Kolunuz boş bolsa, jesmen kılıp koysan. Sentyabr men karayım, oktyabr sen karaysın. Noyabr sen karaysın, jesmen kılıp koysan artık. Barıp karap, susun karap, oyan karap. Ba derlegen malda birge gelip derleysin erdeme. Anan elestetik görün. Siz misal için 20 sotik yerinizden taza fayda görseniz de rasa dadil oldu degende misal için 20.000 görüşünüz mü? Bırak. Ошол 1 гектар жерден 100.000 көрүшүңөр мүмкүн да, балким. Men bir dostum aytdı da. Şalı ektim. Rasxoddu kılıp qarızga battım deydi. Yani küzet sattım deydi. Qarasam жоқ deydi. Mağa kalmadı hiç bir. Hiç nerse kalmadı. Şalıdan. Galamас деген алманы отыргызып коя турган болсо, Galamас уже 6-7 жылдары болбоду дегенде 40 тоннадан берип калат. 40 tonna алманы Kültür deydi ama o da. $20.000'dan 5 misal için $4.000'dan жылга bölüp alasыңар. Ошол жакшы эмеспи? Ушуга өтүшүбүз керек да биз. Мына биригип, жоролор, достор биригип ошондой окат кылыш керек да. $2.000'dan чыгарып коесуңар бир эле жолу 25 жыл кайф кыласыңар. 25 жыл акча келе берет. 25 жолу көбөйтүп берет акчаңарды.